Бельгиянын күч түзүмдөрү Брюссель аэропортундагы жарылууга катыштыгы бар делген 2 кишинин сүрөтүн жарыялады. Аба майдандагы жардыруудан 10дон ашуун киши каза болгон. Федералдык прокурордун айтуусунда аэропорттогу видео байкоочу камераларда 2 киши өзүн жардырган. Ал эми үчүнчүсү из жашырууга жетишкен. Учурда ага издөө жарыяланды. Андан сырткары дагы бир теракт Мальбек станциясындагы метродо катталган. Андагы кырсык 20 кишинин өмүрүн алды. Катар теракттарды Ислам мамлекети согушкерлери уюму жасаган. Метродогу жардыруудан кийин станция дароо ишин токтотуп, көп убакыт өтпөй кайрадан ишин баштады. Бирок тартип сакчыларынын көзөмөлүндө. Баарын тынч карап турууга мүмкүн эмес. Сөз менен айта албайсың. Баары сыяктуу эле мен да аябай корктум. Акыры мындай каргашыл окуя бизде да болду. Баарынан да жакын адамдарыңды жоготуудан коркот экенсиң. Эч кимге эч нерсе болбодубу деген ой кетет. Поездге чыгуудан да коркуп калат экенсиң. Ага кирүү үчүн эрк керек. Бирок биздин мындай коркконубуз террорчуларды жеңишке жетелейт. Андайга жол бербешибиз керек. To win the game, and that we can do that. We can do. Кечке маал кырсыктан каза болгондордун элесине көптөгөн элдер көчөлөргө шамчырак күйгүзүштү. Чындыгында Париждеги окуядан кийин бизде да ушундай чабуул болсо керек деп жүргөнбүз. Мына акыры болду. Бельгиянын кайгысын тең бөлүшкөн дүйнөнүн айрым шаарларындагы өкмөттүк имараттар тууларын түшүрүштү. Алардын катарында Лондон жана Вашингтон да бар. Ал эми Парижде Эйфель мунарасында Бельгиянын желегин жандырышты.